Салам достор. Спара каналы бүгін өз ишин баштады. Бүгін бізде конокто төкмө, ырчы, акын, көп кырдуу таланттын ээси Толс Атылганов атындагы Улуттук филармониянын эл шайырлары тобунун жетекчиси, ЛТР телеканалынын чак туш телебөрүүчүсүнүн алып баруучусу, төкмө акын, обончу, ырчы Максат Кулуев бүгүн бизде конокто болмокчу. Биз менен чогулуңуздар. Биз максатка дагы даярдаганда отур деп айтып койгонбуз. Бирок ага чейин мен Москвадагы мекендештерге жакшы өзүмдүн айтчу кайрылуумду айтып кетейин дагы, анан максатты видео аркылуу байланышка чыгып, бизге бүгүнкү мекендештер менен өзүнүн жакшы чыгармалары менен бөлүшүп, элге жагымдуу маанай тартуулап өтүүсүн суранып кетейин. Айта кетчү нерсе, Максат Кулуевдин бүгүн туулган күнү экен. Туулган күнүн бүгүн бизде Супара онлайн радиосунун көрүүчүлөрү менен, угуучулары менен бирге тосом деп атайын бизге убакыт бөлүп берип отурат. Андыктан биз менен чогулуңуздар. Калуу тилектер болсо, сунуштар болсо, же кимдир бирөөлөрдү куттуктап коюңуздар деп куттуктоолорду жиберсеңиздер да болот. Албетте бүгүнкү биздин коногубуз төкмө акын, обончу, ырчы, ошол жигитибиз Максат Кулуев бүгүн бизде сиздер менен өзүнүн жакшы чыгармаларын бөлүшүп, сиздерден келген кат кабарларга жооп берип, сиздерден келген куттуктоолорго ыр белек катары өзүнүн чыгармаларын арнамакчы. Анда эмесе биз менен чогулуңуздар. Мен бул жакта техникалык иштер боюнча бир аз сиздердин убактыңыздарды алам. Андан соң мен түз эфирге Максат Кулуевди байланышка чакырайын. Анда эмесе биз менен чогулуңуздар. Биз менен кантип байланышабыз дегенде, бизди Instagram баракчабыздан, YouTube'дан түз эфирде көрүп отурган мекендештерибиз, ошондой эле Facebook, Одноклассники, Instagram баракчаларыбыздын баарынан Супара каналы деп издесеңиздер, сөзсүз түрдө биздин каналда түз эфирде отурган болосуздар. Андыктан чогулуңуздар. Ошол түз эфирдин астына эле комментарийлер менен кайрылып койсоңуздар, суроолорду, куттуктоолорду биз сөзсүз түрдө бүгүнкү биздин коногубуз Максат Кулуевге өзүңүздөрдөн келген каттарды окуп жеткирип бергенге аракет кылабыз. Биздин WhatsApp номерди дагы айта кетейин. Себеби балким түз эфирден эмес, WhatsApp'тан анонимдүү түрдө берет элем деген суроолор бардыр балким. Же түз эле WhatsApp аркылуу жазган ыңгайлуу деген мекендештер бар. 8925 бул Москва, Россиянын аймагы үчүн. Эгерде башка өлкөлөрдөн, бизди Европа өлкөлөрүнөн, Франция, Германия, Италиядан көрүп отурган мекендештерибиз бар, аны жакшы билебиз. Себеби биз түз эфирде көп эле өзүбүздө ушундай мекендештерде жакшы шарт болуп жүргөнүн билебиз. Япониядан көрүп отурган мекендештерибиз бар, Түштүк Кореяда иштеп жүргөн мекендештерибиз бар, Араб өлкөлөрүндө, Европа, Америка, Туркия жана башка дүйнөнүн булуң бурчунда бүгүнкү учурдагы абалга байланыштуу үйдө отурган мекендештерибиз абдан көп. Маанайды түшүрбөйбүз достор. Албетте бир эле COVID-19 вирусу деп эле дүйнө жүзү абдан ушундай бир абалда турган учурда биз дагы мекендештерге, ошол дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда жүргөн, иштеп, жашап жүргөн мекендештерибизге жакшы жагымдуу маанай тартуулайын деп Супара онлайн радиосунун күнүгө 1 саат эфирде атайын чыгармачылык адамдарды чакырып, ошолордун чыгармалары аркылуу сиздерге жакшы маанай тартуулоону туура көрүп отурабыз. Андыктан биз менен чогулуңуздар. 8925 же болбосо +7925 805 98 99 номерине WhatsApp аркылуу жазып койсоңуздар, биз түз эфирден сиздерден келген каалоо тилектерди, сунуштарды, куттуктоолорду бүт бардын эфир аркылуу биз жалпы эле бизди көрүп отурган мекендештерге окуп, өзүңүздөрдөн суроо, талаптарды жеткиргенге аракет кылабыз. Андыктан биз менен чогулуңуздар. Мен дагы кайрылуу жасап өтөйүн. Бул Россия аймагында Супара каналы учурда Москва шаарында. Москвада учурда башка өлкөлөр сыяктуу эле карантинде отурган учур, дем алып, үйдө отурушат. Үйдө отуруңуздар демекчибиз. Санитардык эрежелерди сактап, жеке гигиенаны сактап аткарууга аракет кылыңыздар. Ошону менен бирге эле ден соолугуңуздарга тиешелүү балким тез жардам кызматына чейин же өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздардын
консультациялап турган, врачтар менен консультациялап турган учурлар болуп кала турган болсо, мен бул жерде Россиянын аймагындагы мекендештер үчүн 2 номерди айтайын. Ушул 2 номерди жазып алсаңыздар, балким сиздерге керек дейт. +7 495 870 4509 номери, +7 495 870 4510 номери. Дагы кайталап өтөйүн. +7 495 870 4509, +7 495 870 4510 номерине телемедицинасынан колдонсоңуздар болот. Бул албетте Москвадагы мекендештерибиз же Россиянын аймагында мекендештерибиз ден соолугуна тиешелүү болгон суроолор болуп калган болсо, түз эле ушул телемедицинага чалып туруп, тамагым оорутат, башым оорутат деген ушундай бир маселелер жаратып калган болсо, сөзсүз түрдө эле тез жардамын чакырып отурбастан ушул телемедицина кызматынан пайдаланып, медицина кызматкерлеринен кеңештерди алсаңыздар болот. Же болбосо ошондой эле өзүнүн сайты бар экен, официалдуу сайты most.ru сайтына кирип туруп, ошо телемедицинаны таап туруп, ошол жактан дагы байланышсаңыздар болот. Албетте чалуулар албетте бекер деп айтылып атат. Биз өзүбүз чалып көрө элекпиз, ошондуктан балким сиздерге кереги тийип калатыр деген ойдо, максатта ушулдай 2 номерди айтып атам. Анда эмесе мен өзүбүздүн WhatsApp номерди дагы кайталап өтөйүн. Бүгүнкү биздин коногубуз Төкмө Ырчы Обончо ЛТР телеканалында Чак түш телеберүүсүнүн алып баруучусу Максат Кулуев бүгүн бизде конокто болмокчу. Мен түз эфирден азыр бир аздан соң Максат мырзага байланышка чыгып, жалпы эле бизди көрүп отурган Instagram, Facebook'тан, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, ошондой эле YouTube каналыбыздан бизди түз эфирде көрүп отурган мекендештерибизге өзүнүн жакшы чыгармаларын арнап, мекендештердин маанайын көтөргөнгө чакырып кетебиз. Дагы эскерте кетейин дагы бир жолу, бүгүнкү биздин онлайн коногубуз сиздер менен өзүнүн туулган күнүн чогуу тосмокчу. Андыктан Максатка дагы өзүңүздөрдүн каалоо тилегиңиздер болсо калтырып койсоңуздар болот. Албетте бизде түз эфирге байланышка чыкканга аракет кылайын. Анда мен бул жактан Максат мырза, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Биз сизди Facebook баракчабыз аркылуу кошо албай калдык. Ошондуктан кайра эле мен сизге WhatsApp аркылуу гана байланышка чыгып калдым. Бул техникалык себептерге байланыштуу окшойт. Андыктан студиябызга куш келипсиз. Кандай отурасыздар? Бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Жалпы Супара каналынын жалпы жамааты сиздин бүгүнкү туулган күнүңүз менен куттуктап, ден соолукта болушуңузду каалайбыз. Өмүрлүү, ошо бактылуу болушуңузга тилектешпиз. Андыктан жалпы мекендештерибиз менен атайын сиз убактыңызды бөлүп туулган күнүңүздү биздин мекендештер менен дүйнө жүзүндө сизди көрүп отурган мекендештерибиз менен тосконго убакыт бөлүп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе мен экранды бул жака прямой эфирден көргөнгө мүмкүнчүлүк болсун. Себеби бизди YouTube каналыбыз аркылуу сизди жалпы дүйнө жүзүндө көрүп отурган мекендештерибиз бар. Анда эмесе мен бул жакта экранга бурганга аракет кылайын. Саламатсыздарбы, жалпы мекендештер, жалпы угармандар, көрөрмандар, баарыбыздарга Кудайдан күч берсин, ден соолук берсин. Сиздерге рахмат. Туулган күнүңүздү куттугаңыздарга рахмат. Мен өзүмчө бүгүн жеке майрамым дегенде кубанычтуу күнүм да. Ошол күндө сиздер менен түз эфирде чыгып байланышып атканыма кубанычтамын. Супаранын жалпы жамаатына телеграф. Бизди жалпы эл көрүп атат азыр ушунда. Ооба. Максат мырза, мен суроолорду бул жактан биздин WhatsApp номерибизге учурда кайрылуу жасап өттүм. Бүгүн бизде конокто ошол Төкмө Ырчы Обончо
деп бүт барды сиз тууралуу көк булду талант деп белгилеп өттүм. Туулган күнүнө байланыштуу ушул жактан суроолорду берсеңиздер болот деп өзүбүздүн WhatsApp номерди айтып өткөм. Ошону менен бирге эле түз эфирдин астына комментарийлер менен кайрылып койсоңуздар, түз эфирден мен окуп бергенге даярмын деп айтып өттүм. Мен анда сиз ырдап берсеңиз, анан суроолор болсо мен бул жактан сизге бере берем. Анан мекендештерибизден келген суроолорду, куттуктоолорду, кабыл тилектерди окуп сизге жеткирип берип турайын. Балаларына баштап берейин. Кабыл болсаңыздар, үлгүлөрү насаат терминалардан кыскача. Опали, аябай сонун. Мына бизди көрүп отурган мекендештерибиздин арасында биз негизи эле салтыбызга айланып калган Максат мырза, мекендештерибизге бир күн мурда же болбосо ошол эфирден мурда анонс кетиребиз. Бүгүн бизде конокто мындай адам болот деп туруп анонс кетирген учурубуз бар. Ошол анонс кетиргенибизде бизге кайрылган суроолор бар. Анткени эфир башталганга чейин эле мекендештерибиздин арасында өздөрүнүн суроолорун калтырган мекендештерибиздин суроосун окуп өтөйүн. Саламатсызбы Максат агай дейт. Бул сиздин окуучуларыңыз балким. Туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Сизге бекемден соолук, үй бүлөңүзгө тынчтык, аманчылык каалайбыз. Сизге Токтогулдун ырларынан ырдап бериңиз дептир. Сиз азыр эле ырдадыңыз окшойт. Балким дагы да бул түз эфир башталганга чейин суроо болчу. Ошондуктан
мекендешибиздин ушундай калуу тилеги менен өзүнүн ушул ыр белек тартуулашын суранып кеткен экен. Биз ага чейин сиз ыр белек тартуулаганга ыр белек тартуулаганга чейин мен дагы бир мекендештерибизге маалымат катары өзүңүздүн чыгармачылыктагы учурдагы карантин бүтсө кандай иш пландарыңыз бар, мекендештерибиз менен ушу жакшы өзүңүздүн пландарыңыз тууралуу бөлүшүп өтсөңүз. Анан биз бүгүнкү WhatsApp'тан келген суроолорду, комментарийлерден калтырылган суроолорду, токтоолорду сизге окуп жеткирип берейин. Аманчылык болсун, жаманчылык аманчылык жеңет буюрса сабырдуулук менен дүйнө көрүп аткан момундай кырдаанды баардыгыбыз жеңилирээк көрөлү. Ала тоо журтчулугу аманчылык менен сабырдуулук менен сагызгандай сактык менен сааттай тактык менен чыгып кетели мындай кырдаандан. Баардык силерди угуп аткан көрүп аткан көрөрмандар, мекендештер ошол баардык тилегениз ушул болуп турат. Анан азыр мен өзүм Токтогул Садыкханов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында иштейм. Ал жерде 8 чоң топ бар. Ошол Карамолдо Орозундагы ошол эле Акмарал би ансамблі, ошол эле Элит Жестес тобу, жана башка көп. Анан ошол жерде Алмат Көчөнбаевдин алып жүргөн эл шаһарлары деген топ бар. Замирбек түзгөн ошол иштешим болуп, азыр ошол топто иштейм, ошол топтун көркөм жетекчисимин, башымын. Бизде бир адам иштейбиз. Биз жаз айында майдан баштап гастролдор аябай көп эле. Быйыл филармония менен Мысыр көлү областын толук кыдырмак элек, Нарынды кыдырмак элек. Андан кийин 19-майда Ошко 100 артист учмакпыз самолет менен. Аякта бир жыл Ошто. Анан кийин кайра келип баардык көрүүнан Кудай буюрса жеке өзүнүн топтор менен эл аралап айылдар болуп чыкмакчыбыз. Ушундай максатыбыз бар болчу. Анан эми тилек каршы мондай кырдаал болуп калды. Ошондой болуп атат кырдаалыбызда. Эми чыккандан кийин ошону кайра колго алып жандантып иштейбиз деген ойдобуз ошол. Жакшы, анда мекендештерибизден келген жанагы суроону талапты ишке ашырып, Токтогул атабыздын насааттырларынан өтөп берсеңиз деп калтырган болчу. Анда эмесе кайра эле чыгармачылыкка көңүл буралы. Силерге Токтогул атабыздын санааттырларынан берейин.
вопросқа жауап қылып бердім. Мақтатпайын деп барып. Рахмат. Мақсат, бұл жерде дағы біздің мекендештеріміздің арасында сізді Турциядан көріп отырған, Түркия өлкөсүнөн көріп отырған мекендештеріміз бар екен. Ассаламу алейкум. Мақсат Байке дейді. Сіз төкмөлүк өнөрдү канча жашыңыздан баштагансыз, атайын окугансызбы деген суроо бар экен. Анан ошо өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздан аткарып берсеңиз деген суроо менен кайрылып өтүптүр. Бул Турциядан көрүп отурган Бакыт деген мырза жазыптыр. WhatsApp'та келген суроолор. Салам айтабыз. Барды көрүп аткан элчилик мекендештерге аман эсен жүрүңүздөр. Менин турпа акындыкка келгендигим ошол 8-чи класстан баштап кырдай баштагам. 8-чи класстан баштап мектептеги чогулуштарда ар кандай жыйындар болчу эле мектепте. Бир кечелер болчу эле ошолордон ошол кезде театр айылда Мақсат мырзадан аккордеондун коштоосунда өзүнүн улундуу урларына көңүл буралы. Урматтуу Турцияда көрүп отурган мекендештерибизге ыраазычылык билдиребиз. Түз эфирде биз менен чогулуңуздар. Биздин WhatsApp номерди айтып өтөйүн. Биздин Мақсат мырзабыз даярданып 8925 +7 925 десеңиздер болот. 805 98 99 номерине WhatsApp аркылуу суроолоруңуздарды, кабыл тилектериңиздерди сунушуңуздарды калтырып кетсеңиздер болот. Мақсат мырзанын улундуу урларына көңүл буралы. Рахмат чоң. Сизден бул жерден ошо ырдып отурган ошол эле Турциядагы Бакыт мырзабыз WhatsApp'тан жазып атыптыр. Жүрөктөрдү жиберип атыптыр сизге, смайликтерди.
мен бул жерден көрсөтө албайт экенм. Мен мекендештерибизден келген кабыл тилектерди, сунуштарды, суроолорду окуй берейин. Анда Максат мырза, саламатсыздарбы Супара дейт. Бөлөм ырыскелдиге арнап жакшы ыр белек тартуулап коюңуздарчы. Максат мырзанын да туулган күнү менен куттуктайбыз деп атын жазбаптыр биздин операторлор. Дагы бир суроо бар экен. Мен эки суроону дагы бир окуп өтөрөйүн. Салам, үйдө отурган, иштеп жүргөн кыргызстандыктарга ден күч берген сиздерге рахмат деген ушундай калуу тилек жазыптыр. Анда эмесе ошол ырыскелдиге арнап дагы бир жакшы ыр белек тартуулоодон мурда мен мекендештерибиздин арасындагы ошо дагы бир суроо болчу. Дастан ырларын сиз кимдин дастан ырларын ырдайсыз деген ошо суроо бергим келет атат. Дастан боюнча, кандай дастан ырларыны ырдап жүрөсүз деген ошол бул жакта жазылган суроо болчу. Мен жана түз эфирдин астында ким жазганын окуганга жетишпей калдым да. Кандай дастандар ырдайсыз деген суроо. Ооба. Рахмат. Азыр суроо берген жалпы угармандарга рахмат. Дастанды термелерде ошол элдик казынада, элдик улуттук казынанан кийин ар бир акындын терме дастандарын колдонуп аткарышыбыз керек. Бирок азыр мондай техника өскөн заманда узак ырларды эл көп жактырбай угалбай калгандай болуп калды. Негедир бир 10-20 мүнөттүк ырларды угалбайт. Азыр элдер байкасаң бир 3-3,5 мүнөттүк аранчыда бул кыска нушка заман болуп калды. Каршы биз кыргыз деп байыртадан бери сан жырабызды, тарыхыбызды, баскан жолубуздун баардыгын өргүүгө салып келген элбиз. Күнү маңыз айтып, күндүңдүк кенже бошторду айтып, күндүңдүк комуш чектеп айтсам болот. Мен ошол иштеген ырлар термелер бар, бирок ошолордон бүгүн эфирдин убактысына жараша менин телефон кубатына байланыштуу болсун. Анан бир ырыскелди мырзанын туулган күнү окшойт да? Ооба, туулган күнүнө арнап ошо бөлөсү ошо ырдап бериңиз деп кайрылып турат, бирок бөлөсү өзүнүн атын жазбаптыр. Бөлөмдө элдер айткандай, ырыскелди мырзага каалап ырдап берейин. Туулган күнү болсун, бир күндө туулган күнүбүз экен чогуу. Анда эмесе туулган күнү ээсин туулган күнүнө ырдап аткан ырчын атматсында ырдап берейин. Силерге жалпы көрөрмандар кийинки ырым теңим бар деп аталат. Сөзү болду меники автордун катышында кабыл алып коюңуздар. Теңиңиздер менен аман болуңуздар. Рахмат.
Рахмат чоң. Бизди сизди көрүп отурган мекендештерибиздин арасында Instagram, Facebook, Одноклассники бүт эле соцсеттерден бизди көрүп отурган мекендештерибиз бар. Ошондой эле Telegram каналыбыздан, YouTube каналыбыздан түз эфирде көрүп отурушкан мекендештерибиздин арасында сизге жакшы маанай тартуулап, ошо бизге жакшы маанай тартуулап берген Максат мырзанын туулган күнү менен куттуктайбыз деп Instagramда жазып отурган Насыр мырза ошо сизге каалоо тилек жазыптыр. Мен Instagramдан келген каалоо тилектерден тойсо Рахмат чоң Максат мырза. Сиз атайын бизге онлайн радио аркылуу убактыңызды бөлүп, түз эфирде мекендештерибиз менен баарлашып, чыгармачылыгыңыз менен бөлүшүп атканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Бул жерде бизге жазган дагы комментарийлер бар экен. Мен окуп өтөрөйүн. Асель Саттарбаева салам жолдоп атат. Баласагуни Тибет дейт. Ассаламу алейкум. Мадина ишиңизге ийгилик, денсаулык каалайм дептир бизге. Абдразакова Жазка дейт. Саламатсыздарбы? Ишиңиздерге ийгилик. Агайга суроом. Чыгармачылыкка аралашкандан бери эмне жоготтуңуз жана эмне таптыңыз? Экинчи суроом, жашоодогу баалуулуктарыңыз жөнүндө айтып бериңизчи деген ошо эки суроону бериптир. Абдразакова Жазка деген айымдан келген суроо. Рахмат. Чыгармачылыкка аралашкандан бери эмне жоготтуңуз, эмнени таптыңыз дейт. Чыгармачылыкка аралашканыма быйыл буюрса 22 жыл болуп калды. Мен мурда жылы филармонияда 20 жылдык чыгармачылык кечимди бердим. Чоң залында акындар менен мен өзүм ырчылардын коштоосунда чоң театрлаштырылган, сахналаштырылган мыкты концерт берилди. Элге сунушталды телеэкран аркылуу. Тапкан олжом ошол улуу залкарлар менен, улуу инсандар менен чоң отурдум, алардын батасын алдым. Ошол эле Ашарал Айталиев, Турганбай Абдиев, Эстебес Турсуналиев, Замирбек Үсөнбаев улуу залкарлардын жанында жүрдүм. 8 жылдап, 10 жылдап дегендей, ошол жетектеп, алар бизди жетектеп дегендей. Тапкан олжом ошол кишилерден үйрөнгөн баягы баалуулук, бул эл сыйлоо, урматтоо. Ал кишилердин деп оозуңду ачып көрбөй берип, алардын жөнөкөй эле отурду дегени гана, алардын караны гана бизге чоң сабак болчу. Эми бул элди өнөр деген өзүңдүн көрүнгөңдө, табиятыңда, кан жаныңда болот. Муну баягы нолдон келе өздөштүрөм деген киши болбосо керек, болсо деле орто жылдан баары таанып кетет, баягы каламагына түшкөн күлүктөй болуп отурган баш чогулуп кала берет да. Кудай таган көпчүлүк берген тамырында кандайдыр бир ырчылык, улуулук, ырчылык сапаты артып турган инсандар гана кармалып. Ошол тапкан олжом мыкты термелерди ырдадым. Анан эл сүйүп турган, эл ырдай турган азмолук ырларды жазып атам. Ошол ал эми жоготкон бүгүн 37-ге толуп отурам. Акылдык менен жаштык коштуруп жоголуп бараткандыгын эсептейт элем. Кандай экинчи жоготкон жокмун, мен жаңылган жокмун. Менин
Жакшы, бул жерде биздин дагы мекендештерибизден Instagram баракчабыздан жазылып аткан талапкерлер бар экен. Абдыманапов Абдыкалык деп салам жолдоп атат. Ошондой эле бизде WhatsApp номерден дагы бирөө жазыптыр. Жанна деген айым сизди тааныйт окшойт. Салам Максат Дося дейт го. Туулган күнүң менен куттуктайбыз. Үй бүлөңүзгө жана чыгармачылыгыңызга ийгиликтерди каалайбыз. Алло, Максат мырза. Сизди угуп көрүп отурабыз. Техникалык себептерге байланыштуу урматтуу мекендештер, мына ушундай байланыш жакшы болбой жатат, үзүлүп калган учур, билбейм. Биз эфирди улантканга аракет кылалы. Максат мырзадан Жанна айым күткөн өзүнүн чыгармачылыгынан бир ырды ырдап берсин, анан биз эфирди уланталы. Супара отключил звук дейт, сиздер Unix жагып чалыштыр. Чыгып атабы? Ооба, угулуп атат. Ага. Алло. Ага. Биз анда Жанна айымдын ошол өзүн сиздин жеке чыгармачылыгыңыздан бир ырдап бериңиз деп кайрылып өткөн экен. Бир чыгармачылыгыңыздан дагы бир ырды ырдап берсеңиз, өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңыздан. Анан биз эфирди жыйынтыктаганга аракет кылалы.
Рахмат чоң. Максат мырза, бүгүнкү туулган күнүңүз менен дагы бир жолу куттуктайбыз. Жалпы эле сизди көрүп, угуп отурган, дүйнөнүн булум бурчунан интернет аркылуу көрүп отурган бизди түз эфирден мекендештерибизге өзүңүздүн жакшы каалоо тилегиңизди эркин микрофон берели. Айтчу өзүңүздү, кеңештериңизди берсеңиз, анан эфирди жыйынтыктасак биз. Чоң рахмат, силерге тең беребиз. Бәзім болам, жалпы ел жұртымызға жер шарында жүрген жер шарының қалдарымыз дегендей барымыз. Сайжан Шәріптің жазғаны бар ғой, космосқа шыққанда. Космосқа шыққанда жерді қарасаң, еш гравитация жоқ, ешбір мемлекет жоқ, ешбір жет жоқ, бөліну, жарылу жоқ. Ошондай кереметтүү жер шарында, жер планетасында жашайбыз. Чыңгыз Айтматов айткандай, жеринен балдарыбыз жараткан Алла Таалам ушундай жерди берген экен, ушунун үстүндө кайсы жерде жүрбөйлүк аман бололук. Эми адам болгондон кийин ар бир нерсенин өзүнүн чеги болот экен. Ошол Кыргызстанды улуттоонун балдары, кыздары аман болуңуздар, алыс жакта жүргөндөр. Силерге таасир кылабыз. Кыргызстанга салымыңыздарды ошол акырындыкпен кошо бериңиздер, аман болуңуздар. Комуш академиянын үйүнө салганда мага байланышып туруңуздар дегендей Максат Кулуев деп Инстаграмга кирип катталып, Фейсбуктан байкап түз эфирлерин окуп турсаңыздар болот. Ал эми Супара үн алгысы сайты менен Кудай буйрса дагы байланышып турабыз. Сиздерге терең ачылып жамалыңыздарга. Рахмат чоң. Сиздер менен бүгүн түз эфирге чыкканыма кубанычтамын. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат чоң, Максат мырза, биз анда эфирибизди жыйынтыктайлы. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы мекендештердин атынан ошондой эле жеке мен өзүм атыман ыраазычылык билдирем. Анан бүгүнкү туулган күнүңүздү жакшы өткөрүңүз, жакшы тосуңуз, үй бүлөлүк бакыт, анан чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Эфир аркылуу балким дагы мекендештерибизге байланышка чыккан учурларыбыз алдыда көп деп ойлойм. Ийгиликтерди каалайм. Тынч болуңуздар. Рахмат. Мен каалаган маалда түз эфирге чыкканга сөз берем. Кудай буйрса байланышып турабыз. Рахмат чоң. Мына урматтуу мекендештер, бүгүн бизде конокто Супара онлайн радиосунда конокто Кыргызстанда отуруп сиздер менен бүгүнкү туулган күнүн жакшы маанайда тосконго аракет кылган ушул төкмө обончу акын ырчы, ошо төкмө акын ЛТР телеканалында Чак түш телекөрсөтүүсүнүн телеберүүсүнүн алып баруучусу, ошондой эле Токтогул Сатылганов атындагы эл шайырлары тобунун жетекчиси, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармониянын эл шайырлары тобунун жетекчиси Максат Кулуев бүгүн бизде конокто болду. Сиздерге өзүнүн чыгармалары менен жакшы, жагымдуу маанай тартуулаганга аракет кылдык. Ал эми биз Супара каналы, Супара радиосу сиздер менен дагы да болсо жагымдуу маанайларды тартуулап турганга аракет кылып атабыз. Болушунча мүмкүнчүлүктүн барынча кээ бир бүгүнкү техникалык себептерге байланыштуу арасында катачылыктарга туура түшүнүү менен кабыл аласыздар деп ойлойм. Албетте кээ бир жасалып аткан иштерибизде жаңы же балким техниканын жетишсиздигинен улам, же интернет байланышынын начардыгынан улам ушундай себептерге туш болуп калып атабыз. Андыктан биз менен чогулуңуздар, биз эфирибизди жыйынтыктайлы, оорубаңыздар, санитардык эрежелерди жана жеке гигиенаны сактап, ден соолукта болуңуздар, үйдө отуруңуздар. Ал эми биз болсо сиздер менен коштошпойбуз. Эфир аркылуу кайрадан жолугушканга чейин саламатта туруңуздар. Эфирде мен Мадина Саттар болдум. Саламатта туруңуздар.